Абдыразак Каратаев бүгүн да сел жүргөн сай жээгинде жүрөт. Анткени өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникасы иштеп жаткан сай жээгине жайгашкан эгин аянты бар. Ал мындан 15 жыл мурда бош жаткан жерди өздөштүрүп, эгин талаасына айланткан. Өткөн жылы катуу жааган жаандан улам сайдын нугу кеңейип, эрозияга учураган. 10га жакын үй бар. Үй биле жана 3-4 гектар жер бар. Ошолорду сактап калыш үчүн биз өзүмдүн жеримден берип жатам. Биз рахмат айтабыз. Сел кооптуулугунан коргоо жумуштары боюнча айыл өкмөтү тарабынан сунуш берилип, натыйжада өзгөчө кырдаалдар министрлигинин быйылкы жылга карата бекитилген планына киргизилген. Сел көп келип, бар жокты басып кеткен үчүн былтырынан бердик айга ушундай биздикин сел аянты түздөп берилди. Ошонун негизинде мына азыр келип иш башталып атат. Азыр эми аралыгын ортосун 20 метр кылып эки жагын сүрүп, селдин нугуну түздөп алып түшүрүп беребиз деп ишти баштадык. Жумуштун жүрүшү боюнча Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы баштаган тиешелүү жетекчилер жеринде иш алып барууда. Белгилүү болгондой, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чараларынын негизинде сел жүргөн сайдын нугун буруу, механикалык тазалоо жумуштары үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Аталган участка Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн Миңбулак айылында сел өтүүчү сайдын нугун түздөө жана ичин жээктерин бекемдөө иш-чарасынын негизинде 1 километр аралыктагы ички сай тазалоо жумуштары ошо министрликтин планына кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тартылган бульдозер техникасынын жардамы менен сел өтүүчү сайдын нугу тазаланып бүткөрүлсө, сай жээгине жакын жайгашкан 25 турак үй, 900 метр ички чарбалык жол, 1600 метр ички чарбалык арык жана эгин аянттары сел коркунучунан коргоого алынат. Миңгүл Көчөрова, Нурилан Арбаева, Алтын бешик жаңылыктары.